Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Генерал Камчыбек Ташиев кызматтан кетип, аны азыр аябай каралап жатышкан учурда Камчыбек Ташиевдин Кыргызстандан эч жака кетпегени дагы айтылып жатат туугандар. Билесиздер, Камчыбек Ташиев сыртка чыгып кетти деп видеосу чыккан болчу. Бирок дүйнөлүк эксперттер, анан баягы чоң журналисттер дагы Камчыбек Ташиевдин кайсыл жакка кеткенин, кайсыл жакка учканын билбей жатат. Адатта баягы радардан, башка жактардан карап эле бардык нерсени билип алышчу, кайсыл жактын президенти кайсыл жакка учканын бардык нерселер көрүнүп турат да. А бирок Ташиевдин каяка учканы эч кимге белгисиз болуп жатат туугандар. Эгерде ал учкан болсо, албетте радарга түшүш керек эле, көрүнүш керек эле. Ошондуктан бул жакта айтып жатышат, Ташиев эч жакка кеткен жок. Ал азыр деле ошол резиденцияда. Булар Садыр Жапаров экөө бир нерсени сүйлөшүп алышкан. Эми жакындан бардыгын билесиздер. Булар көптөн бери баягы мамилеси үзүлбөгөн жакын достор. Булар кантсе дагы тил табышып алат деген маалыматтар дагы чыгып жатат туугандар. Ушундай учурда баягы Ташиевди азыр аябай каралап чыгып жатышпайбы Facebook жана башка жактардан. Ошолорго кандай болор экен? Анткени баягы жөнү жок эле, бир далили жок эле каралап жамандап жатышат азыр Камчыбек Ташиевди. Кыргызстанды урдап жептир, бандиттер менен дос болуп алыптыр деп аябай эле ушундай ушак сөздөрдү чыгарып жатышат туугандар. Ошондуктан ойлош керек, абайлаш керек, бирөөнүн үстүнөн бир нерсени сүйлөп жатканда. Негизи эле Камчыбек Ташиевди көпчүлүгүбүз билебиз, ал патриот киши, Кыргызстанга көптөгөн жумуштарды да кылды. Албетте анын дагы кемчиликтери болду. Эми албетте алдыда көрө турарбыз азыркы айтылып жаткан сөздөрдүн канчалык чындыгы бар экенин. Ошол туугандар, сиздер дагы ушул жөнүндө өзүңүздөрдүн ой пикириңизди жазыңыздар. Каналга катталганды дагы унутпаңыздар.